Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Назарыңыздарда Казакбай Абдышев агайыбыздын Салтанат повести. 2 бөлүм. Ошол жайда салтанатты кабинама салып, Фрунзеге ала кеттим. Айтып жүргөнүндөй окууга тапшырмак. Чал кемпир өздөрү узатышты. Менин милдетим Салтанатты Фрунзеге чейин алып барып, баягы айтышып жүргөн тааныштарынкына тапшыруу. Бар балам, Кудайга тапшырдык. Жолуң ачылсын. Буйруса окууңа өтүп каларсың. Таштемирди аябас жардамын. 2-3 миңи болбосо да 1000 бердик. Өтүп калсаң дагы кур койбосмун. Жалгыз уйду сатсам да толуктап берем, деди карыя адегенде кызына кайрылып. Урмат балам, сен өз баладай болуп калдың. Ишенгенден салып жатабыз. Салтанат карындашың шаарды билбейт. Жанагы адрес менен Таштемирдикин таап бер. Андан аркысын ал өзү билет. Ошентип Салтанат деген айылдык кызды кабинама алып жолго чыктым. Биздин класстагы кыздар "Урмат, ты парень веселый" дешчү. Балким ошондойдур. Бирок шарты келген жерде болбосо бейчеки сүйлөй бербейм. Кээ бир балдарды билем. Болсо да, болбосо да кыздардын жанында болбогон бирдемелерди айтып, ажы кыздана беришет. Азыр менин оюм машинамды жолдун бир жерине токтотуп, 5-10 мүнөт болсо да көлгө чөмүлүп, 1-2 кулач уруп алууда. Азыр июль айынын орто чени. Дайым эле мындай учурда көл тарапка келип турбайсың. Жайкысын чүй боору жактан көл жакка бейчеки өтүш кыйын. Бирок эптүүлөр өтүп кетишет. Алардын тиги өлдү, бу өлдү деген калп телеграммалары бар. Же көл жээгиндеги көптөгөн пансионаттардын бирине жазылган путевкалары бар. Ал эми кызматта иштегендер ишемби, жекшемби күндөрүн кошуп 4-5 күнгө командировкага барышат. Фрунзенин кээ бир куулары машиналарын номерларын, серияларын Ысык Көл облусунукуна алмаштырып алышкан. Жол тоскон милисалар андай машиналардын ичиндеги итпай чотпайларга карашпайт. Номерун көрүшөт да жол тосмо алабыстунун өйдө көтөрүп, токтотпой өткөрүп жиберишет. Ошондой машиналардын жайкысын күндөрү тууп турган мезгилдери болушат. Акчасына көл тарапка эл ташышат. Комсомол айылынан өтө бергенден кийин Пришип пансионаты. Биздин автотранспорт министрлигиники. Ичине кирип көрө элекмин. Чоңдор эс алышат дейт. Бирок пансионаттын батыш жак четинен кийинки көл жээги жакшы. Жээг да, көл ичи да кумдуу. Өйдө төмөн өткөндө биз шопурлар ошол жерге түшөбүз. Бизге ошол эле жетет. Ошого эле ыраазыбыз. Көрүп калышса ызгыда кууп жиберишет. Көлдү булгап коет имишпиз. Ошентип 1-2 чөмүлүп алабыз да жолубузга түшөбүз. Мен болжогон жерде бири-бирине чиркелишкенсип 10 чакты машина туруптур. Мага окшогон жолбундар болушса керек. Ошолордун артына жар бооруна такай алып барып машинамды токтоттум. Көлгө бир аз түшүп алалы, дедим Салтанаттын эмнеге токтодук дегендей суроолуу карашына жооп кылып. Ошентелиби? Жок, мен түшпөйм. Силер түшсөңөр түшкүлө. Эмнеге? Түшүндүм. Көл силердики да. Күн сайын түшө берип жадагансыңар да, дедим тамашалап. Жок, түшкөндөр күнү түнү менен деле түшүп жатышат. Түшпөсөң да жүр, көл жээгине барып отур. Салтанат мунума макул болду. Жолдун тиги чекеси көлдү көздөй тик, куюлма. Мен алдыга түштүм. Бирдикке ылдыйлап артымды карасам, Салтанат эмне кылсам дегенчелик жүрөксүй туруп калыптыр. Өйдөлөп кайра жылып, колумду сундум. Салтанаттын сол колунан бек кармап, ылдый түшө баштадык. Таман алдыбыз кум. Буттарыбыз өзүнөн өзү жылбышат. Тик жер мына бүтөйүн деп калганда, Салтанат негедир мүдүрлө түшүп, мен аны токтото албай кучактаган бойдон жумшак кумдун үстүнө чалкамдан кеттим.
Салтынат мени басажы кылып, анан ал да барып менин жаныма кум үстүнө узундан түштү. Мен чапчаң өйдө болуп, Салтынатты колдон тартып тургуздум. «Бир жериң ооруган жокпу?» деп сурасам, Салтынат уяң күлө эчтеме болбогонун айтты. Мен да күлдүм. Анан ал экөөбүз кумду эзе басып, көл жээгин көздөй бастык. Аял эркеги болуп 5-6 адам күнгө кактанып жатышыптыр. Жатканы бар, отурганы бар. Дагы бир тобу суу ичинде жүрүшөт. Бир экөө тээ алыска сүзүп кетишиптир. Баштары эле көзгө чалдыгат. Мындайраак четке бардык. «Кана, Салтынат түшөлүбү?» дедим. Салтынат жооп бергендин ордуна жылмая берип, башын чайкады. Кийим чечүүчү калканчыкка кирип, которунуп кийиндим да, 1-2 аттап көл жээгине жеттим. Колумду бөйрөгүмө таянып, бутумду кызыл ашыгыма чейин сууга малып, мелмилдеген көл бетине көз жибердим. Көл үстү тып-тынч. Жээкке жакын бетинде билинер билинбес майда толкун бар. Улам ары мелтиреп, тетиги боз баскан тескей ала тоосуна барып такалат. Мен жээктен арыладым. Берде суу көп алыстабай эле кекиртегиңе чыга түшөт. Суу көкүрөгүмө келгенде колдорумду сунуп, түпкүрдү көздөй чумкудум да, бат эле калкып чыкпай суу түбү менен сүзүп жөнөдүм. Көл таптаза. Боржуктанган кумдар жатат алдымда. Суу түбүндө адам дем тартпай канчага чейин жүрө алат. Бир жолу бала кезде балдар болуп мелдеше кеткенбиз. Ошондо мен жарым мүнөткө чейин чыдаптырмын. Мен азыр да чыдамым жеткиче суу түбү менен жүрүп отуруп, анан көл үстүнө каалгып чыктым. Эми башымды чыгарган бойдон колдорум менен буттарымды бир икемге келтирип, андан ары сүзүп жөнөдүм. Жээктен 100 метрдей сүзүп барып, артыма бурулуп, жээк жакка көз салдым. Башкалардан бөлүнүп, көгүш көйнөкчөн Салтынат алыстан куурчактай болуп көрүндү. Мен 2 утумду сунуп, 2 колумду 2 жакка жайып, чалкамдан суу үстүндө калкыдым. Астымда көгүлтүр көл, үстүмдө түпсүз көк асман. Жупшак толкун былк-былк эткизе көшүлтө терметет. Күндүн нурунан көзүмдү жумдум. Баягы эле чексиз асман. Аалам дүйнөгө салыштырганда адам дегенин көзгө илешпеген бир кыпын экен да. Бирок ошол кибиреген адам деп аталган жандыктын акылына түү жок ааламың багынабы деп ойлойсуң. Көмкөрүлгөн мынабу асмандын көз жеткис түпкүрлөрүндө спутниктер, киши башкарган космос корабльдери учуп жүрүшөт. Мен ойлойм, адам баласына эмне пайдасы бар ошолордун? Учту, келди, конду. Андан көрө автомашиналарга запчасть дегенди көбүрөөк чыгарышса. Учса уча берсин. Кой дегенди угушмак беле. Бирок жарык дүйнөдөгү момундай улуу бейкутчулукту бузушпаса эле болду. Бизге ошонусу эсеп. Шашпай жээкти көздөй сүздүм. Жээкке чыгып, 2 колдоп чачымды артка сылап, анан Салтынаттын жанына барып, ысык кумга көмкөрөмдөн түшүп жата келдим. Мени аябай коркуттуңар, деди Салтынат 2 тизесиндеги колдоруна жөлөгөн башын көтөрбөгөн бойдон мени көздөй буруп. Эмнеге? Мен таң калдым. Жана суунун түбүнө кирип эле жоксуңар. Ана күтөм, мына күтөм, чыкпайсыңар. Эмне болуп кетти деп жаман коркуп кеттим. Жаткандарга кыйкырсамбы дедим. Анан кийин көптө барып башыңар көрүндү. Ошондо гана жүрөгүм ордуна келди. Мен күлдүм. А мен корккон жокмун. Бирдеме болсо Салтынат деген көлдүн кызы туру. Мени куткарып алат дедим. Деп тамашалап жаагымды колдорума койдум. Мен сүз албайм, сүзгөндү билбейм, деди Салтынат чынын жашырбай. Эмнеге? Өзүң көлдүн жээгинде туруп. Үйрөнөйүн деп дит койбоптурмун. Мен көлгө дагы бир жолу түшүп кайра чыктым. Этимди да кургатып, кийимдеримди кийинип, Салтынат экөөбүз машинаны көздөй бастык. Фрунзеге кечке маал келдик. Прицеби бар машинаны шаар ичинде шарактатып жүрбөй, таанышынкын эрте жарыкта таап берейин. Бүгүнчө биздикине эле жатып ал деген жөнү бар сунушума
Салтынат каршы болгон жок. Үйдө жалгыз апам бар экенин Салтынат билет. Жолдо келатканда айткам. Машинаны автобазага коюп, жол баракчасы менен ага тиркелген кагаз-когаздарды диспетчерскаяга дароо өткөзүп, тышта күтүп турган Салтынатты ээрчитип алып, үйдү көздөй жөнөдүм. Күндүзгү ысыктын илеби тарап, Фрунзенин түнкү абасы сейрүндөгөнсүп калганы менен али демдүү. 10 мүнөт өтпөй үйгө жеттик. Терезе жарык. Демек апам үйдө. Ал мени күтүп жатат. Дарбазанын киши күрчүгү ичине эшигин ачып, короого кирдик. Тышкы жарык күйбөй, короо ичи караңгы экен. Жарыкты күйгүздүм. Эшикти тартсам бек. Тык-тык кактым. Бир аздан кийин апамдын кимсиң дегени угулду. Мен экенимди билгенден кийин эшикти ачты. Келип калдыңбы? Деп апамдын ажарланган жүзү бейтааныш кызды көргөндө бир башкача таң кала өзгөрүлдү. Кокуй, келинчек алып келип жүрбү? Келинчек алып келдиңби? Жок, апа. Бул Салтанат. Баягы бир жолу айтып бербедим беле, бир аксакал кишини Фрунзеден көл тарапка ала бардым деп. Ошол карыянын кызы. Фрунзеге ала бар деп салып жиберишти. Бирде бир тааныштар бар экен. Түн ичинде убара болуп издебей, эртең таап берермин дедим. Окууга тапшырганы келди. Ошондой де. Мен сүйүнүп кетсе, эмесе киргиле. Кире кой, деп апам эми Салтынатка жол көрсөтө мындай четтей берди. Анын эртеси жекшемби болчу. Салтынат экөөбүз анын чемодан, башка түйүнчүктөрүн көтөрүп алып, алиги таанышын издеп чыктык. Тапкан жокпуз. Кайра биздикине келдик. Салтынаттын жатаканага барайын деген оюн айтсам, апам биздикинде эле жүрөт. Аз болсо да менин жаныма караан болсун. Сен болсоң машинаң менен күн түндөп жоголосуң, деген чечкиндүү оюн айтты да, Салтынаттын колунан чемоданын алып, залга кирип, бурчка коюп койду. Бүгүн базар. Эмне кылып өткөзүш керек? Апам менен Салтынаттын жанында колдоюп отургум келген жок. Шаарга чыгып келейин дедим. Шаардыктар бош убактыларыбызды эмне менен өткөзөбүз? Мен билгенден ичимдик ичебиз. Кайда барбагын ичкенге себеп табылып турат. Жолдошуң жолугуп калганда ичесиң. Конокко барсаң ичесиң. Конок келсе ичесиң. Шаар четине эс алганы барсаң да, жаныңда 1,5 бөтөлкө болбой койбойт. Ансыз башка тамак жүрөккө барбайт. Мен 24-төмүн. 10-чудан кийин дароо 5 айлык шоопурдун курсун бүтүргөм. Азыраак иштеп армияга кеттим. Армиядан келип кайрадан автобазага орноштум. Ичимдикке жокмун. Атамды тартпапмын. Акыры арак атамдын түбүнө жетти. Ичпегин дегенге болбой иче берип, акыры боору эзилип кетти. Атам өлгөндө мен 8-де окуучумун. Асип ажем 10-ду бүттү да, ошо атабыздын жүрүш турушуна чыдай албай, кыз неме элден уялып, бирөөнү ээрчиди да кетти. Атамдын азабын тарткандан ушу байкуш апам тартты. Атам өлгөндөн кийин бир жолу кызымтал элем. Апам, менин чачым атаңдын арагын койдурам деп жүрүп агарды. Эми минтип сен ичсең, мындай турмуштан көрө мен муунуп эле өлүп калганым жакшы, деп көзүнүн жашын көлдөтө ыйлады. Атамдын азабы чын эле жанына катуу баткан экен. Ошондон баштап тартынып калдым. Мен үйгө келгенде апам адегенде эле бирдеме ичип келдиби жокпу деп көзүмдү карачу. Ошого мен да көнүп, эшиктен кире электе эле ичкен жокмун деп жарыя кылчумун. Ошондой экениме көзү жетсе, апамдын оорукчан тарткан кер сары реңине жылуулук кирип, бактылуу жылмайып койчу. Эненин бактысы эмнеде? Менимче балдары аман болуп, жаман жосун жоругу жок, кызмат өтөп, бала бакырасына карамдуу болсо болду. Ошентип, мен майрам-сайрамдарда гана ууртап татып койгон болбосо, ичимдикке жокмун. Анын үстүнө кесибим шоопур. Шоопур болсоң, анан ичимдик ичсең, анда эле кепиниңди жанына байлана жүр. Апам менен Салтынатты үйгө калтырып, тышка жөнөдүм.
Жайкы театрдын алдындагы буфеттин жанынан Асек менен Валерий жолугуп калышты. Бул экөө да шопур. Үчөөбүз бир автобазада иштейбиз. Аларды көрүп мен да сүйүнгөнсүп кеттим. Жаңы эле буфеттен чыгышкандай. Экөө тең кызымтал. Көңүлдөрү куунак. Кол алышып кызуу учураштык. Эмнеге жалгыз жүрөсүң? Колуктуң гана, деди Асек, тамашасы же чын экени билинбей. Кайдагы колукту? Дедим таң кала. Кече бир жактан кабинаңа сала келген кызчы. Таппаганыңар жок да, деп күлүп, кыздын жөн жайын айтып бердим. Асек ага деле болбой, көздөрүн бүшүркөтө сөөмөй мага кезей. Ооба, биз да бирдемени билебиз. Диспетчер кыздар айтышты. Урмат бүгүн кагаздарын өткөзгөнчө шашты. Мындай меселе эмне болду деп терезеден карасак, куурчактай болгон кызды үйүңгөздөй ээрчитип кетти дешти. Шишти капка каталбайсың дос, деди. Болуптур. Тойго чакырбасам эле таараңгыла, дедим Асекке макул болгонсуп. Асек эмне кылып жүргөнүмдү сураганынан жөн эле басып чыкканымды айттым. Эң баш эки бутка тынчтык бербейт деген ушул. Давай анда буфетке. Бизге теңел. Валера, сен эмне дейсиң буга? Конечно, какой может быть разговор? Деп Валерий да Асекти колдоду. Биз буфетке кирдик. Суусап турган жаным бир кружка пиваны токтотпой тартып жибердим. Асек чөнтөгүнөн акчасын бапырата чыгарып, бир бөтөлкө коньяк, артынан оозго сала турган анымынларды тик туруп ичме бийик тегерек үстөлдүн үстүнө алып келип койду. Мен адегенде ичпейин деп кыяз кылдым. Асек менден 5-6 жашка улуу, оозго ибак илинген алдыңкы шопур. Өзү да көп унчукпаган оор басырыктуу неме. Сырткы жүрүш турушу да маданияттуу. Биздин диспетчер кыздардын эле ооздорунан түшпөйт. Жыйналыштарда макталып, чоң начальнигибизге чейин баркы бар. Аны менен кол берип учурашышат. Ошенткен кишинин алдында анан моминтип өзү сыйлап жатса, ичпеймин дегеним болбос деген чечимге келдим. Асек коньяктан жарым стакандан өйдөлөтө куюп, менин алдыма койду. Өздөрүнө азыраактан куюп, жерге койбой көтөрө берип, эмесе жигиттер кезигишкенибиз үчүн, деди да коньякты оозуна кагып жиберди. Анука Урмат, биз да кеттик дегенсип, көзүн умдап Валерий да ичти. Артынан сызылтып жатып, куюлган коньяктын аягына мен да чыктым. Ичим ысып кетти. Көздөрүм тунара түштү. Артынан ысылыктардан алдык. Бир аз убакыттан кийин боюм жибип, көңүлүм кушубактанып калды. Көп узартпай Асек дагы бирден кайталатып куйду. Сөздү бусаам өзү да сүйлөдү. Мурда билчү эмескем, ал көп маңызданбай, кыска, так сүйлөйт экен. Урмат, биз Валера экөөбүз доспуз, баары билишет. Сен деле билесиң. Биз да сени эбактан билебиз. Чынбы, Валера? Валерий башын ийкеди. Сөз кылып калабыз. Жакшы жигит деп. Кыскасы сен бизге жагасың. Давай, бизге кошул. Турмушта эмнелер болбойт. Жөлөк таяк бирөөлөр керек. Чынбы, Валера? Конечно. Какой может быть разговор? Эмесе мындай, Урмат. Мындан ары үчөөбүз достошуп жүрөлү. Ошого макулсуңбу? Мен бар деп да, жок деп да айткан жокмун. Жылмая экөөн алмак-салмак карадым. Эмесе ошол достук үчүн. Асек алып жиберди. Валерий, кана Урмат ал, дегенсип, күлүмсүрөй, башын билинер билинбес ийкеп, ал да стаканын көтөрдү. Артынан мен да ээрчидим. Ошентип Асек менен Валерий деген досторду таап, ошого өзүмчө бир жагы кубанып, бир жагы сыймыктанып, ала күү болгон мен бу күнү үйгө кечирээк келдим. Апам өз бөлмөсүндө колго ирилген жүндөн тор согуп, Салтынат анын жанында экзаменине даярданып жатканго китеп окуп отуруптур. Бул саам чоочун кыздын көзүнчө ичип келгенин жөнүндө бирдеме дегенден уялып, унчукпай өз бөлмөмө кирдим да арыдан бери чечинип төшөгүмө куладым.
Анын эртесинде адатымча эрте турдум. Башым оорубаган менен бүткөн боюм салмактанып, кадимки сергектигим жок. Оозумдун ичи чыла даамданат. Текшерсе кечээки ичкениңдин кээри кетелектеп, машина айдаганга уруксаат беришпейт. Ушуну ойлоп жүрөк заада болдум. Мынча эмнеге көп ичтим деп өзүмө наалыдым. Спорт шымымды, кедамды кийип, белден өйдө жылаңач тышка чыктым. Асмандын чыгыш жээги агарып, шаңкая таң сүрүп келаткан экен. Аба коңур салкын, жанга жагымдуу. Жарым сааттай чуркадым. Көнүгүүлөрдү жасадым. Көкүрөктү кере дем алдым. Белден өйдө муздак сууга куйунуп жуундум. Кадыресе оңоло түштүм. Мен үйгө киргенде апам менен Салтынатта турушуптур. Апам ишине кетет. Тор кийим тигүү фабрикасында иштейт. Мен да ишиме жөнөйм. Каяка жиберишет белгисиз. Салтынатка 3 ачкычтын бирин калтырдык. Барып документтерин өткөзө берсин дедик. Ошо менен үчөөбүз 3 жака бет алдык. Анын эртесинде 20 машина силас ташыйсыңар деп кайсы бир районго чектеди. Алардын ичинде мен да бармын. Командировкага ошентип мага окшогон бойдокторду, күнөө тарткандарды, машиналардын саны жетпесе, келинчеги болсо деле карылуу эмессиңерби деп жаш шоопурларды жиберишет. Силастан 1 ай жүрүп кайттык. Салтынат окууга өтпөй калыптыр. Баягы Салтынаттын атасынан 1000 сом алып, кызыңды окууга өткөзөм деген кишиси жардам кылмак тургай, бирдемеси билинип калып, экзаменге катыштырбай коюшуптур. Салтынат болсо айылга кетпей, али күнчө биздикинде жүрүптүр. Профтехтин бирине кирейин деген ою бар экен. Апам ошондой акыл бериптир. Кулак кагыш кылып айтканына караганда, бул кыз апама аябай жагып калыптыр. Жүрүш турушу менен да, колунан иш келгени менен да. Кыязында колдон чыгарбай келин кылып алгысы бар. Мен аны түшүндүм. Ошондой кылсам эмне болор эле деп Силаста жүргөндө менин да ойма кеткен. Айылдык кыз дегени болбосо өңдүү десе өңдүү, адептүү десе адептүү. Апамдын оор жүгүн тең бөлүшүп, колунан да иш келеткен. Чынымды айтсам, өзүмдүн деле көңүлүм бардай. Ошо Силаста жүргөндө ал эсиме түшө калса, жүрөгүм бир башкача жулкунуп алчу. Бул эмнеси деп койчумун. Балким аял затына карата эркектик сезимим убактылуу дүрт эте калып жаткандыр. Жок, аганчалык деле окшобойт. Бул жолку командировкада жүргөнүмдө өзүмдөн өзүм жашырайын деп аракет кылган менен апама караганда санаамда Салтынат көбүрөөк жүрдү. Үйдө Салтынат жок, апам экөөбүз ээн калганда бир жолу мындай сүйлөшүү болду. Апа, Салтынат сага жагабы? Дедим билмексен болуп. Эмне болуптур? Деди апам чочугансып. Деги дейм да, жаксагы келин кылып берсемби дедим эле. Мага го жагат, өзүңөчү. Анда жоолук салып, бүлө кылып алалы да. Экөөбүз го жактырат экенбиз, алчы. Ал бизди жактырабы? Апам мукактана түштү. Өзүң сүйлөшүп көрбөйсүңбү? Балама келинчек бол деп мен айтайынбы? Деди апам тамашасы жок. Чын эле апам экөөбүз отуруп алып, Салтынаттын сыртынан тоң бычып жатабыз. Ал эмне дейт? Окуйм деп дегдеп келсе, анан айылынан алыс, чоң шаарда бирөөнүкүндө жоолук салынып отуруп калса, ата-энеси эмне дейт? Кичинекей окуу жайы болсо да бүтүп алган оң. Эмнеге бактысын байлайм? Бактысын байлабаган күндө да мага турмушка чыгабы? Кептин баары ушул жерге келип такалды. Бирок баамым туура болсо, Салтынат да мени жактырат. Макул болсо үйлөнүп алганым эле оң. Апамдын жанында караган болот. Окугусу келсе сырттан болсо да тапшырып бүтүп алат. Баатыр сынган менен бул оюмду айта албай бир топ күн өтүп кетти. Анан бир жолу кайрат жыйнап, күйөм сүйөм деп отурбастан мага өмүрлүк түгөй болушун сурандым. Ошентип Салтынат экөөбүз баш коштук.
Апам бизди ээрчитип алып кудасынын алдына бардык. Мен билбеген ырым-жарымдары эле көп болот экен. Үйлөнүү тойчугун өткөздүк. Өзүм курбалдар шопурлар чогулду. Асек менен Валера да келишти. Баягы бир жолу парктан жолуккандан бери Асек Валерий болуп бир топ ымалашып кеткенбиз. Кечени Асек башкарды. Салтанат экөөбүзгө көп каалоолор айтылды. Ичимди кичилди, ырдап чордодук, бийледик. Бирок ичибизден Салтанат гана бий билбейт экен. Кече бүткөнчө өзүн оңтойсуз сезип, бир орунда жылбай отурду. Эчтеке эмес, үйрөтүп алабыз дешип, жигиттер тамашалай анын көңүлүн жооткотушту. Ичимдиктер дагы ичилди. Тосттор дагы айтылды. Тост кайрадан Асекке келди. Ал бокалын колуна алып, өйдө болгондо отургандар ала күбө болуп калышкандарына карабастан, анын сөзүнө тынчтана калышып кулак түрүштү. «Салтанка», деди ал Салтанат жакта карап. «Шопур деген калкка эрки күчтүү, чыдамдуу, ичкүйдүүлүккө алдырбаган сабырдуу, анан командировкада жүргөн күйөөсүн күткөндү билген аялдар гана түгөй боло алышат. Антпесе турмуш болбойт. Бул тостту Салтанаттын дал ошондой жар болуш үчүн көтөрөм». Эркектер гүлдөп, Асекти жаалап кетишти. «Биз аял байкуш деген баарына чыдайбыз. Андан көрө өзүңөргө ыйман берсин. Кол көтөргөн эле ургаачы аттууну машинаңарга сала бербей», деди аялдардын бири өз жемин жедирбей. Ошентип, ошо күндөн баштап Салтанат экөөбүздүн жубайлык турмушубуз башталды. Өзгөнү кой, апамдын кубанычын айтпа. Ушул күндөн баштап ал дагы өз башынан кайра бир жаңы турмушту өткөзө баштагансыды. Сыртынан кагылып согулуп турбаган менен Салтанатты бир башкача жакшы көрөрүн билчүмүн. Ал экөөбүз баш кошкон күндөн баштап үй ичине турмушубузга бир башкача жылуулук кирди. Апам майда барат иштерден кадыреси арылып, санаасы тынып, ак боз иреңине кызыл жүгүргөнсүдү. Кантсин, өмүр бою же бир жарган күйөөдөн айтпаса. Эми мынтип жападан жалгыз баласынын келинчегинен ырахат алып отурса. А мен болсо апамдын тескерисинче мурдагыдай болбой, бошоң тартып кеттим. Бирок ишимде эч өзгөрүү болгон жок. Колоннабыздын начальниги Жээнбаев жаш келинчек алдың деп мени чекемден сылабады. Сыртын салып, мамилеси мурдагысындагыдай эле тоң, кырс. Бойдок кезимдегидей эле ар кайсы жакка айдай берет. Болбогон жерден кыйкым таап, зекигени зекиген. Мен менен адам сыяктуу сүйлөшпөйт. Учуру келе калса мени чаап чыгып, автобазадан айдайын деген ниети бар. Кылтың култуңум жок, түз иштеп бергенимден гана жүрөм. Өзүң баш ийген адамга бой тирешип, акыйкат издегениң болбогон кеп көрүнөт. Чоңуң кекчил болсо, анда эле мага окшоп шоруңдун кайнаганы. Кырдаалга жараша түрлөнүп турган мүнөздөн да айтпаптыр мага. Жагдайдын тууралыгына көзүм жетсе, өз беттегенимди бербеген мен да бир көкпетмин. Жээнбаев экөөбүздүн ортобуздагы мамиленин суушу мындан башталган. Былтыр жайында Силаска барасыңар деп калды. Мен машинам прицеп менен иштейт. Жүгөрү чаап, жүрүп бараткан комбайнга прицеп жарабайт. Жээнбаевка ошонун жайын түшүндүрүп бердим, билбейт экен деп. Кеп анда эмес, бизге кузованын саны керек. Түшүндүңбү? Кузованын саны. Керек болсо машинаңа 2 прицепти да сүйрөтүп коебуз. 3 кузова болуп жатып калат, деди ал иштиктүү мени далга чаап. Пайдасы жок кузованын кимге кереги бар? Силаска барганда баары бир чыгарып таштайбыз да. Жалгыз машина менен иштейбиз, дедим болгон оюмду түз айтып. Жээнбаев бир аз аярлай түшүп, «Эй сен бала, эмне деп турасың? Айтканды угуп бара бербейсиңби? Прицеп иштейби, иштебейби? Аны менен сенин эмне ишиң бар?» деди кырс этип. «Прицеби жок машиналар көп го бизде. Ошолордон жибербейсиздерби? Прицеби бар машиналар бир жерде пайдалуу да», дедим мен да болбой.
Жээнбаевдин көзүнөн от чачырап, каары бетине төгүлүп кетти. Сен бала, көп былжырабай жөнө деген жакка жөнөгүн. Атасына баласы аялдын койнуна жатканды үйрөтөт болбо, деди да жанымдан ары басып кетти. Ошондон баштап кер ооз деп Жээнбаев мени жаман көрөт. Өзүмдүн баалашымча, кептин баары менин кер ооздугумда гана эмес. Анын жаман көрүп калганын дагы бир себеби болушу керек. Бир жолу Асек экөөбүз жолугушуп калып, сөздөн сөз чыгып отуруп, Жээнбаев экөөбүздүн мамилебиз туурасында кеп козголуп кетти. Асекти башкаларга караганда жакын тутуп, ичимдеги бугумду кызуулана тышка чыгардым. Сен айтчы, Асек, мен ага эмне кылдым? Бар деген жагына барып жатамбы? Барып жатам. Тартипти бузган жокмунбу? Бузган жокмун. Машинам ремонтто турбайбы? Турбайт. Планды аткарбайсың дейт. Тоого да, ташка да мен айдап атса, анан план кантип аткарылат? Сен шопурсуң, түшүнөсүң, туурабы? Кийинки кезде айлыкка да жарбай бартам. Мен баягы эмесмин, жалгызбой. Үйдө аялым бар, иштебейт. Жакында төрөгөн отурат. Апамда бирде оору, бирде соо. Мен болбосом аларды ким багат? Туурабы? Мынтип эч иштөөгө болбойт. Мүмкүн эмес. Же биерден кетишим керек, же туп-туура начальниктин өзүнө кирем да болгондой айтам. Жээнбаев артыман түшүп алды деп. Мен да билем, кайсы шопурдун планды кантип аткарып жаткан. Жанатан бери менин сөздөрүмдү башын сала угуп отурган Асек пивадан бир жутуп, кружкасын үстөлгө кайра койду. Шашпай сигарет тутандырды. Урмат, деди Асек, чылымынын түтүнүн четке үйлөй берип. Эскертип коеюн, айткандарыма таарынып калба. Сен жаман жигит эмессиң. Машинанын тетиктерин, ооруларын, отыйдоо билесиң. Жүк ташуу менен жолдо жүрүү эрежелерин да 5 колундай билесиң. Кырсык курсугу жок иштеп келатасың. Буларыңда талаш жок. Анан сенде бир кемчилик бар. Кабагымды түйө Асекти карадым. Ал чылымын терең соруп, түтүнүн оозу мурдунан буркурата чыгарды. Анан пивадан дагы жутуп, шашпай сөзүн улады. Ооба, бир кемчилигиңдин бар экени ырас. Андай кемчилик башында менде да болгон. Кемчилигиң бул, ал сенин жаштыгың, курчтугуң, ийкемсиздигиң, ичтегиңди болгондой айтып салганың. Ошолорун кимге жагат? Мына, өзүң айтып отурасың. Жээнбаев тигинти, мынтти деп. Мынтип жүрсөң, сен каалайсыңбы жокпу, Жээнбаев баары бир түбүңө жетет. Жоң начальниктин өзүнө кирем дейсиң. Ошол эле, сен сөзүңдү уга коебу? Уккан күндө да сеники туура деп, Жээнбаевди бирдеме кылып жибереби? Жээнбаевга тийишем деп, начальниктин башы экөө экен. Антсең эле иштин бүткөнү. Жээнбаевдин жинине ого өтер тиесиң. Ал анда сени биерден соо кетирбейт. Бир статьяны мойнуңа илип, анан кетесиң. Мен алдында отурган Асекпи же жокпу дегенсип, бүшүркөй назарымды сала көз жибердим. Ушуларды айтып отурган чын эле Асекпи? О, таң калбай эле кой, деди Асек астындагы пивасын түгөтө ичип. Башка бирөө эмес, так эле өзүңдүн жолдошуң Асектин оозунан угуп жатасың. Бир көйнөк болсо да сенден мурда жырткам. Сөздү ук. Адепки учурларда мен да сага окшоп, аки чүкүсүнө маани бербей, өзүмчө эдиреңдеп жүргөм. Анан айла жок Жээнбаевдин ыгына көндүм. Көнбөскө чара калбады. Аз жерден кестирип жибере жаздады. Көчүктү кысканбай болот дедим да, Байтерек Жээнбаевич деп анын сөзүн эки кылбай, куп болотко өттүм. Ошонткеним жаман болбоптур. Өзүң көрүп турасың, ишим жакшы, айлыгым да жаман эмес. Билгин келсе, четтен да тыйын тыпыр түшүп турат чөнтөккө. Кептин баары дал ошол чөнтөктө. Асек айтканын бекемдегендей, сөөмөйүн мени көздөй кезегилеп, сын көз менен карады. Чөнтөгүң калың болсо, сенден өткөн баатыр жок. Сенин алдыңда баары чөгөлөйт. Аялың көшөкөрлөнүп турат. Күн-түн жогол иши кылып колуңа уучтатып акча карматсаң болду да. Жээнбаев акчаны жаман көрөбү? Анын да берер кишилери бар.
чөнтөгүнө бирдеме салып койчу, ошондо сенден өткөн жакшы киши жок ага. Асек ичиле элек жаңы куюлган пивадан 1-2 жутуп, кружкасын үстөлгө коюп, артына мынтип койду. Биздикилер пиваны чыгарганды качан үйрөнүшөт? Пивадан мен да жуттум. Оюмдун баары эле Асектин азыркы айткандарында. Жээнбаев шоопурлардан бирдем алат деген имиш-имишти мурда эле угуп жүрчүмүн. Ошолордун бири ушул Асек экен да. Аздыр көптүр Асек менен жолдош болуп калдым го. Момтип жолуккан сайын менден бир тыйын чыгарттырбайт. Чын эле чөнтөгү кенен. Айдаганы меникиндей эле машина. Түшкү тамакка деп алган 1-2 сомум эмнеге жетет? Асекке жолуккан сайын уялам. Жолугушкандан качам. Асек болбой сүйрөйт. Бир кезде сен да алып бересиң деп тамашага жооткотот. Асек, айткандарыңдын баарын уктум. Эмне кыл дейсиң? Дедим аны тик карап. Эмне демек элем? Ыктуу бол, ийкемдүү бол, замандын системасына көнүшүң керек. Меники туура деп мурдуң менен бир тийбей, жалпы ык менен жүр. Жээнбаев менен тил табышың керек. Аны менен жаакташа берсең, айттым го. Сен ыгыңды келтирип туруп, 2 чайнап 1 жутуп коет. Ошонтериңе көзүң жетеби? Жетет. Бийлик деген анан тиги чоң начальниктин колунда. Мен болсо эбактан эле бери билем. Эгер мени чын эле жолдош деп санасаң сөзүмдү ук. Сени пивага атайын чакыргам. Ушуларды айтайын деп. Валера экөөбүз бир жерде иштечү эмес белек, чоң заводдо. Сен да билесиң. Валера азыр үйлөнүп, берден башка жака көчүп кетти. Азыр заводдо жалгыз иштеп жатам. Заводко дагы бир машина керек. Жээнбаев мага өзүң танда деген. Ишенимдүү киши болуу керек деп. Ойлоп отуруп, ушу сени ылайык көрдүм. Макул десең, бирге иштейли. Мен ойлонуп калдым. Асектин айткандарына көнсөмбү, же көнбөсөмбү деп ичимден ыргылжың болдум. Себеп не дегенде фактылар аркылуу далилденбеген менен Асектин иштери булганычтуу экенин жүрөгүм сезип турчу. Бирок бир жагынан Асек иштеп жаткан чоң заводдун сыры эмнеде? Асектин планды аткарбай калган учуру дейги болбойт. Ошонун сыры эмнеде? Бул суроолорго болжолдонгон жоопту өзүм деле билчүмүн. Бирок негизги маңызын билүү негедир мени азгырып туруп алды. Мейли, иштесе иштеп көрөйүн. Жакпай калса кете берем. Мени бирөө байлап алмак беле. Ичимден ушундай жыйынтык чыгарып, милдетимди арта Асекке мынттым. Аякка мени ким жибере коет экен? Асек ишенимсиз шектүү көздөрү менен мени тик карап, чылымын сорду. Анын түтүнү бетин жаба өйдө булады. Урмат, дагы айтам. Экөөбүз бир кишидей болушубуз керек. Бейишке барсак бир барып, тозокко түшсөк бир түшүп. Макул десең, калганын өзүм бүтүрөм. Ну давай, иштесе иштейли. Асек экөөбүз толтура куюлган пиваларыбызды тартып жибердик.